Урматтуу мугалимдер, сиздерге бүгүн сонун пайдалуу сайтты бөлүшөмүн. Бул Билим булагы. Билим булагына кирүү үчүн кадимки эле Google Chrome'ду басабыз жана бул жакка Билим булагы деп издесеңиздер да болот. Билим булагы деп издесеңиздер болот. Мына негизи bilimbuлагы.kg болчу. Азыр сайттын дареги өзгөрүп bb.edu.com болуп өзгөргөн. Бул Билим булагы сайты негизинен 9 предмет боюнча кыргыз, орус тилдеринде маалымат берет. Комплекстүү видео, текст маалымат, фото сиздерге өтө чоң жардамчы. Эки тилде, мисалы азыр кыргыз тилинде сайт тууралуу видеону бул жактан көрсөңүздөр болот. Күн сайын биздин жашообузда ар түрдүү ачылыштар болуп жатканын байкабай да калабыз. Адам баласы өз жашоосунда дайыма билимди пайдаланып келген. Мезгилдин өзгөрүшү менен таанып билүү ыкмалары да өнүктү. Көптөгөн суроолорго ар кимибиз өзүбүз жооп табышыбыз керек. Адам канча үн жолчосун кабыл ала алат? Үй салганга канча кыш керек? Өз тарыхыңды билүүгө канча убакыт керек? Кыялдана билүү үчүн канча китеп окуп чыгуу керек? Сулуулукту сүрөттөө үчүн канча түс керек? Таза аба менен дем алуу үчүн канча бак отургузуу керек? Дүйнөнү таанып билүү үчүн канча тилди билиш керек? Өзүбүздүн жолубузду табуу үчүн канча жылдызды билүү керек? Бул жана башка көптөгөн суроолорго Билим булагы жооп бере алат. Билим булагы менен бирге таанып бил, изден жана өз дүйнөңдү ач. Мына өзүңүздөр көрүп чыккандай бул видеолор өтө сапаттуу жасалган. Мен эң жакшы көргөн сайтымдан өтө пайдалуу. Сиздерге бул сайтта мына англис тили, биология, география, тарых, кыргыз адабияты, математика, дүйнөлүк адабият, физика, химия предметтери бар. Бул сайтты кантип колдонуу боюнча да бул жерде видео бар. Бул жерден тилди тандайбыз. Көргөнүңүздөрдөй 9 багыт. Негизги мазмун жана оң тарапта кошумча маалымат. Көчүрүп алууну көрсөтүп жатат. Жүктөп алуу. Аудио материалдар да бар бул жакта. Интонация.
жакта даяр онлайн тестүрлөр да бар. Көрүп турганыңыздардай. Бул өтө пайдалуу сайт. Муну ноутбукка улап, проектордон көрсөтүп, жыргап колдонушуңуздар керек. Бул даяр сиздерге ресурс. Мисалы, эртеңки каникул башталып, азыр каникул, эртең окуу ачылганда сиз кайсы теманы өтөсүз? Ошону планыңыздан карап, бул жакта мисалы математикага киресиз. Сиздин түзгөн планыңыз менен бул жактагы темалар дал келет жана бар ошол темалар үчүн. Бул жакта мисалы натуралдык сандар жөнүндө өтөсүзбү? Мисалы бул жакта эсептөө жана ченөөгө келгенсизби? Ченөөнүн тарыхын өтөсүзбү? Анан мисалы ондук бөлчөктөрдүн артыкчылыгы, ошолар жөнүндө өтөсүзбү? Негизи бул жакта сиз түзгөн пландардын ичинен ушул темалар сизге дал келет жана сиздин сабагыңызды бул сайт өтө кызыктуу кылат деген ойдомун. Ошол темага тиешелүү, мисалы биологияга тиешелүү жана ошо сиздин темаңызга тиешелүү видеолор да бар. Сиз менен биз табияттын ажырагыс бөлүкчөсүбүз. Биз анын мыйзамдары менен жашап жана өнүгөбүз. Адам баласы табият менен шайкештикке жетишкенде гана чыныгы жашоонун даамын сезип, маңызына жетет. Адамзаттын жашоосунда биология бул андагы айрыкча саламаттык сактоо жаатындагы көптөгөн суроолорду изилдөө жана чечмелеп түшүнүү десек болот. Анткени дары-дармектердин көпчүлүгү өсүмдүктөр менен микроорганизмдерден алынат. Антибиотиктер буга мисал боло алат. А биз биологияны канчалык деңгээлде жакшы билебиз? Бизди дал ушул биология өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү, жогорку сорттору жана жаныбарлардын жаңы тукумдары менен камсыздап жатат. Кымыз, айран, эжигей, курут сыяктуу азыктарды биз бактериялардын өзгөчө түрлөрүнөн алып жатабыз. Ал эми көпөлөкчү. Дал ушул көпөлөктүн учуушу эң биринчи учуучу аппаратты ойлоп табууга чыгарылышына түрткү берген. Бионика биологиянын бир тармагы болуп эсептелет. Соңку 100 жылда жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн миңдеген түрлөрү жоголууга учураган. Алардын калгандарын сактоо биологиянын негизги милдети. Жада калса организмдердин бир түрүнүн гана жок болуп кетиши да биздин өлкөнүн биологиялык көптүрдүүлүгүнүн түп тамыры менен жоголушуна алып келет. Табиятыбызды мына ушундай коркунучтан сактап калуу максатында Кыргыз Республикасынын кызыл китеби түзүлгөн. Ал бизди токто деп эскертет. Туура эмес дагы бир кадам, анан кеч болуп калат. Биология бул бизди табиятты таануунун чексиз жана өтө кызыктуу жолуна салуучу жана ага аяр мамиле жасоону үйрөтүүчү илим. Биологияны окуу менен биз өз келечегибизди сактап кала алабыз. Мына мисалы биология сабагында видео. Бул биология предмет жөнүндө жалпы түшүнүк берип атат. Негизи ушул темалар боюнча экология, генетика жана адамдын органдар системасы жөнүндө да маалыматтар бар. Шуну жакшы сонун кылып колдонсоңуздар болот бул сайт. Азыр сиздерге дагы башка көптөгөн пайдалуу сайттар менен да бөлүшүп кетем.